Урматтуу ишкерлер, Оштогу Нурзамандын биринчи кабатынан сатыла турган бизнеске ылайык имарат бар. Шашылыш түрдө сатылат 145 чарчы метр. Нурзаманды жакшы билесиздер. Бул Нурзаман курулуш компаниясы курган үй. Бул жакта глобус бар. Ошол глобус о жак тараптан үйдүн батыш жагынан бул жака чейин айланып келесиздер. Бул жагынан көрүп турасыздар, Аскар Шакиров көчөсүнөн дагы кирсе болот. Бул жерде эле жайгашкан мына эшик ачылып турат. Ушул коммерциялык имарат сатууга коюлуп жатат. 145 чарчы метр. Унаа менен кааласаңыздар Аскар Шакиров көчөсүнөн кирсеңиздер болот, ал эми ылдый жагы Масалиев проспектисинен кирсеңиздер болот. Мына эшиги, бул жакта 3-4 терезеси бар. Азыр кирип бөлмөлөрүнү сиздерге тааныштырып беребиз. Негизи бизнеске коммерциялык имараттар биринчи кабатта болгону аябай жакшы да. 145 чарчы метр квадраты $2000 шашылыш түрдө сатууга коюлду. Бул жердеги анча-мынча эмеректер калат, калганын алып кетет. Буга чейин эл аралык адамды өнүктүрүү борбору катары иштеп келиптир бул жер. Сырттан киргенде эле мына бул жер көрүп турасыздар, күтүү залы. Бул жакта атайын ресепшн кылып жасап койгон. Ушул боюнча калат. Мо логотиптерди эле алып өзүңүздөрдүн ишканаңыздардын логотипин коюп аласыздар, болду. Ресепшн даяр. Андан кийин пол кафел көрүп турасыздар. Анан бөлмөлөрдүн ортосундагы тосмолорду перегородка деп коебуз. Аябай сонун кылып жасаптыр. Көрдүңүздөрбү? Мына ортолору айнек, темир профилден жасап тургандар. Полдон потолокко чейин бийик, өзгөчө стилде жасаптыр да. Азыр эми чекеден тааныштырып көрсөтөбүз. Коридор төргө чейин 1,5 метрлик эндүүлүктө. Ал эми мына жака чоң эшиктен киргенде эле бул чоң зал. Көрдүңүздөрбү? Мында канчалаган конференция, тегерек столдор, тренингдер өткөн. Ушундай бир чоң зал экен. Көрдүңүздөр? Бул жерге мына тегерек столго эле топтолуп отура турган болсок, 30 чакты адам батат. Атак мындай стульчиктерди мындай тизип батыра турган болсок, бир 70-80 адам бул жерге жөн эле батат экен да. Бул жагы мына күн чыгыш тарабы, 2 терезе бар. Үйдүн короосу жак болуп калат, сыртында темир решеткасы да бар. Ана мына потолокту дагы мына 4 бурчтук кылып, аябай жакшы дизайнда жасаптыр да. Бул жак атайын чоң LED экран, телевизор койгон. Ал кетеби калабы аны эми сүйлөшүп аласыздар. Мына стулдардын бардыгы кетет. Бул жер пустой боюнча калат. Полу болсо ламинат. Бул жерде туугандар теплый пол бар. Бүт датчиктерин коюп коюптур. Анан жакшы жери мына караңыздар, бул жакта шкаф купе бар экен. Кийим-кече, майда-чүйда бүт ушу кагаз иштери, кагаз материалдар бардыгын ушу шкаф купенин ичине полкаларга жайгаштырып койсо болот да. Бул эми чоң зал, көрдүңүздөр. Андан кийин бул жакта 2 кабинет, 1 ашкана, калганы санузелдер экен. Бул болсо бир кабинет, рабочий кабинет деп койсок болот. Мында да полунда теплый пол, бирок ламинат. Мына стулдар кетет, бирок бул жакта шкаф калат. Мында бир терезеси бар. Бул эми бир кабинет. Бул кабинеттин дагы мына жагын атай мына текче кылып жасап коюптур. Ошо жана ыраазычылык баракчалары, сертификат, дипломдорду коюп койгонго. Андан кийин бул жакта ошондой эле дагы бир кабинет бар. Директорский. Мына караңыздар. Бул жердеги эмеректердин бардыгы калат. Мына ушул борбордун жетекчисинин кабинети. Эгерде сиздер бул жерди сатып ала турган болсоңуздар, жетекчи катары ушул кабинетте отурасыздар. Мына стул, кресло, шкафтар бардыгы калат. Жалюзилер тартылган. Көрүп турасыздар, камера көзөмөл дагы бар. Жарыгын да аябай жакшы кылып жасаган. Полу ламинат, теплый пол. Анан мына караңыздар, тосмосу аябай жакшы да. Полдон потолокко чейин бая закаленный чоң айнектен анан мына полосаларыны жасап койгон. Коридор көрүнбөйт. Андан кийин бул жакта болсо бир ашканасы бар. Ашкананын ичи дагы кенен. Ашканага киргенде мына көрүп турасыздар, оң жакта атайын ашкана эмереги коюлган, столешницасы менен, идиш жуучу жайы. Бул жакта микроволновка, тефаль чайник, термочайник, муздаткычтан бери бардыгы коюлган да. Бул жерде тамак отуруп тамактанышат. Же болбосо тиги жакта ошончо эле орун жетишпей атса, анда бул жерге келип ноутбук коюп иштесе деле болот да, кофе ичкенче. Мында да мына көчө жагында терезеси бар. Бул жакта 2 санузел бар. 2 санузели бул женский, мужской өзүнчө жасалган. Ишканага аябай жакшы да. Бул жагы мына аялдар үчүн ажаткана. Бул жакта болсо эркектер үчүн ажаткана. Бардыгына унитаз,
раковина койгон да. Көрдүңүздөр а? Ушул жерди туугандар шашылыш түрдө квадратыны $2000 эми сатууга койду. Эгер жакса, биз телефон номерларын экранга жазып койдук. Ошол номерларга чалып айланышып сүйлөшүңүздөр. Чындыгында жакшы имарат экен. Офиске иштеткенге, окуу борбору кылып иштеткенге, бул жерде дагы эмне? Клиника кылып иштеткенге, салон кылып иштеткенге аябай жакшы экен да. Сулуулук салону кылып деле иштетсеңиздер болот. Тиш дарылоо клиникасы кылып деле иштетсеңиздер болот. Же медицинанын башка тармактарына деле иштетсеңиздер болот бул жерде. Кайсы бир компаниялардын офиси катары иштетсеңиздер болот. Үстүнө мына реклама жазганга дагы көрүп турасыздар. Аянты дап-даяр да. Келип эле бул жерди мына тазалап туруп эле сразу өзүңүздөрдүн логотип жазууларыңыздарды коюп аласыздар. Бул жактары эми парковка. Көрүп турасыздар, парковка. Бош жерге унааны коюп эле сразу кирип ишти катыра берсеңиздер болот. Дареги 2 киз Google карта, Яндекс карта боюнча Аскар Шакиров көчөсү 275 деп издеп келесиздер. Нурзаман курулуш компаниясы курган үй Глобустун, Ожактын, Лаваш центрдин жанында. Ушул үйдүн түндүк тарабы болуп калат. Ушул жер 145 шарчы метр, метр квадраты $2000 сатылат. $2000. Документтери баары так. Налга сатылат туугандар. Жакса сүйлөшүңүздөр тез арада.